Балдар саламатсыңарбы? Биология предмети боюнча сабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, экранга жакыныраак келип, ыңгайлуу отуруп, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабагыбыздын темасын жазып алсаңар болот, балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы, балдар, өсүмдүктүн клеткалык түзүлүшү. Балдар, жакшылап көңүл буруп отургула. Сабактын керектүү жана маанилүү жерлерин жазып отурсаңар да болот. Анда эмесе баштадык. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө, балдар, биз төмөнкү суроолор үстүнөн жооп алып кетмекчибиз. Өсүмдүк, жаныбар, адам эмнеден жана кандай көзгө көрүнбөгөн майда бөлүкчөлөрдөн турат? Ал бөлүкчөлөр кандай касиетке ээ болушат? Аларды кантип окуп үйрөнүүгө болот, балдар? Клетканын негизги бөлүктөрү кайсылар? Пластида деген эмне? Анын кандай түрлөрү бар? Жалбырак эмне үчүн жашыл болот деген кызыктуу суроолор болот, балдар. Эмне үчүн өсүмдүк органдарынын клеткалары бирдей эмес? Ушул балдар суроолордун үстүнөн бүгүн биз сабак учурунда, балдар, сабак жүрүшүндө жооп алып кетмекчибиз. Көңүл буруп отургула. Баштадык, балдар. Эң алгач, балдар, өткөн сабакты кайталап кетелик. Гүлдүү өсүмдүктөрдүн түзүлүшү. Балдар, эстегиле, биз айтканбыз, вегетативдик жана генеративдик органдардан турат деп. Анда слайдты карап, балдар, сүрөттү карап, ылдыйдан өйдө көздөй генеративдик же вегетативдик органдарды эстеп атайбыз, балдар. Бул гүлдүү өсүмдүк, балдар, кандай органдардан турат экен? Кана ойлонуп көрөлүкчү. Шашпайбыз. Так, ойлонуп бүтүңөр, балдар. Эгерде жоопко келсеңер, анда чогуу иштейлик. Эң алгач, балдар, ылдыйда карагыла эмне жайгашат экен? Албетте, бул тамыр, балдар. Ылдыйдан өйдө карай дедик. Демек, кийинки орган, анда дагы бул тамыр сыяктуу эле вегетативдик орган болуп, эмне эсептелет экен, балдар? Карагылачы. Сабак. Азаматсыңар. Кийинки вегетативдик орган, стрелканы карайбыз, балдар. Булар эмне экен? Албетте, жалбырак. Ал эми болсо, балдар, карагыла, 2 стрелкабыз калды. 2 орган калды. Бирок, балдар, бул органдар биз эмне дейт экенбиз? Генеративдик дейбиз. Генеративдик органдардын биринчи аталышы гүл, азаматсыңар. Экинчи аталышы, карагыла, балдар, эмнени көрсөтүп жатат? Албетте, мөмө жана урукту, балдар. Азаматсыңар, эстедик. А эми болсо, балдар, анда гүлдүн түзүлүшүн эстелик чогуу. Гүл эмнеден турат? Дагы эле, балдар, ушул сыяктуу эле ылдыйдан өйдө көздөй кеттик. Чогуу атайбыз. Алгач кичине ойлонуп көргүлө. Силерге убакыт берейин, балдар. Так, таап алсаңар, балдар, кеттик. Эң алгач, албетте, бул гүл сабагы дейбиз. Кийинки бөлүгү гүл жайгашкыч. Азаматсыңар, туура таап атасыңар, балдар. Кийинкиси чөйчөкчө, балдар. Анан кийин аталык менен энелик кетет, балдар. Көбөйүү органдары деп өткөнбүз, Андан кийин желекче кетет, балдар. Азаматсыңар, эң туура жооп бердиңер, балдар. Анда эмесе дагы бир суроо силерге.
ойлонуп көргүлөчү. Гүлдүн аталыгы жана энелиги балдар кандай бөлүкчөлөрдөн турат экен? Ойлонуп көргүлө. Алгач энеликти карайбыз балдар. Албетте энеликте балдар 3 бөлүктөн турат дегенбиз, энелик. Чаң алгыч, кийинки бөлүгү мамыча, андан кийинки мөмөлүк болот дегенбиз. Ал эми болсо аталыкты карап чыксак балдар, чаңдыктан турат жана аталык жипчесинен балдар. Эң туура жооп таптыңар балдар, азаматсыңар. Көрдүңөр балдар, чаңдыктан эмне түшүп турат экен, эмне пайда болот экен? Ал жерде чаңчалар балдар. Чаңчаларды көрсөк болот экен, Азаматсыңар балдар. Эми болсо жаңы темага кириштик. Кайталап эстеп көрдүк эски темабызды, эми жаңы темага кириштик. Жаратылыштагы бардык нерселер эң майда, көзгө көрүнбөгөн бөлүкчөлөрдөн турары жана ал нерсенин өзгөчөлүктөрү аны түзгөн майда бөлүкчөлөрдүн касиеттерине байланыштуу экендиги улуу окумуштуулар Ломоносовдон, немец окумуштуу Лейбнистен бери белгилүү балдар. Аны биз билебиз, Ал эми жандуу организмдин ички түзүлүшү кандай болот экен балдар? Ойлонуп көрөлүкчү. Мисалга алсак балдар, алманын, коондун же дарбыздын өмүрүсүн майда бөлүкчөлөргө бөлүп карасак, ал жалаң эле майда бүртүкчөлөрдөн же көбүкчөлөрдөн турганын көрөбүз. Мына презентацияда слайдда көрүнүп турат, балдар. Лупадан карасак, бир аз чоңоет. Өсүмдүктүн башка органдары деле ушундай майда бүртүкчөлөрдөн турат. Бирок бардык бүртүкчөлөрдүн формасы бирдей эмес. Ал органдардын аткарган кызматына жараша болот экен. Мисалы балдар, өсүмдүктүн кабыгынын бүртүкчөлөрү куб формасында болуп, бири-бирине тыгыз жатат экен. Себеби кабык өсүмдүктү сырткы таасирлерден коргойт. Ошондуктан алар тыгыз жатууга тийиш. Ал эми мөмөлөр кызматына жараша алар толок болот. Өсүмдүктүн ички түзүлүшүн алгачкылардан болуп Роберт Гук изилдеген. Ал 1662-жылы өсүмдүктүн кабыгынын ички түзүлүшүн микроскоп деген жабдыктан балдар биринчи көрүп, аны клетка деп атаган. Себеби балдар мындай аталышы чыгып келгени, себеби үстү жагынан караганда куб формасындагы бүртүкчөлөр клетка сыяктуу болуп көрүнгөн. Ошондон ушул убакытка чейин бөлүкчөлөр же бүртүкчөлөр кандай гана формада болбосун, биз балдар клетка деп атайт экенбиз балдар. Клетка деп аталып калган экен. Клетка балдар, клетка өз алдынча жашоого, көбөйүүгө, өсүүгө жана өөрчүүгө жөндөмдүү болгон элементардык тирүү система болуп эсептелет. Клетка тирүү организмдердин түзүлүштүк жана функциялык бирдиги экен балдар. Эмне себептен? Анткени тирүү организмдер клеткадан турат. Ошондуктан клетка түзүлүштүк бирдик. Мисалы алсак балдар, үй кирпичтен курулгандай эле. Ошондой эле тирүү организмдерге тиешелүү касиеттер, мисалга алсак зат алмашуу, көбөйүү, өсүү, өөрчүү жана башкалар балдар клеткага да тиешелүү экен. Ошондуктан клетка бул функционалдык балдар бирдик деп атайт экенбиз. Клеткалар органдардын кызматына жараша формага, белгилерге жана касиетке ээ экен. Демек, орган жана организм аны түзгөн клеткалардын түзүлүштөрүнө, өзгөчөлүктөрүнө, касиеттерине жараша болот.
Мисалга алдыкай балдар, биз помидордун, дарбыздын же башка мөмөлөрдүн жумшак эти эң майда бүртүкчөлөрдөн турганын көрдүк. Булар клетка деп атадык. Эгерде балдар биз аларды чоңойтуучу приборлордун жардамы менен, мисалга алсак лупа же микроскоп деген жабдыктарды алсак балдар, ушул жабдыктар аркылуу карап көрсөк, анда алар абдан чоң көрүнөт экен балдар, абдан жакшы көрүнөт экен. Демек, лупа жана микроскоп деген эмне экенин изилдеп көрөлүк. Лупа балдар чоңойтуп көрсөтүүчү эң жөнөкөй прибор экен. Анын эң негизги бөлүгү чоңойтуучу айнек экен. Линза деп аталат. Лупа 2 же 5 кээде 20 эсе чоңойтуп көрсөтөт экен. Ал алкакка бекитилген 2 жагы тең томпок айнек экен. Нерсени кароо үчүн лупаны нерсеге 6 ак жана даана болгондой аралыкта чейин жакындатуу керек. Микроскоп балдар. Микроскоп бул нерсени бир нече жүз, ал түгүл 1000 эсе чоңойтуп көрсөтүүчү татаал прибор экен. Биринчи жолу микроскопту 17-кылымда жасай баштаган балдар. Голландиялык Антони ван Левенгук деген окумуштуу тарабынан конструкцияланган микроскоптор ошол мезгил үчүн бир кыйла сонун жабдык болуп эсептелген балдар. Анын микроскоптору 270 эсе эле чоңойтуп көрсөткөн балдар. Мына балдар көрөбүз, кармоочу лупа алкагы, линзасы жана кармагычтан турат. Ал эми болсо штативдеги лупаны карасак, анда биз окуляр, штатив, предметтик стол жана көзгү деген бөлүкчөлөрдү көрө алат экенбиз. Микроскоптун негизги бөлүгү чоңойтуучу айнектери болот. Алар түтүккө же тубуска орнолгон. Латынча тубус деген балдар түтүкчө дегенди билдирет. Окуляр деген ат латындын oculus деген сөздөн келип чыккан. Бул көз дегенди билдирет. Себеби ал тубустун көз менен карай тура жагына коюлат. Нерсени микроскоптон караганда көздү окулярга жакындатышат. Объектив. Объектив деген ат латынча объектум деген сөздөн келип чыккан. Бул нерсе дегенди билдирет. Себеби ал тубустун карай турган нерсе жагына коюлат. Бурманын жардамы менен аны өйдө көтөрүп же төмөн түшүрө алабыз балдар. Нерсени даана балдар ушинтип өйдөгө же төмөн түшүрүп балдар биз нерсени даана көргө болот экен. Штативке нерсени коюлуучу столчо бекитилген. Анын борборунда тейшек болот. Столчонун астындагы көзгү аркылуу каралып жаткан нерсеге жарык жиберебиз да өсүмдүктөр, органдар ички түзүлүшүн көрүп үйрөнөбүз. Мына балдар жарык микроскоптун түзүлүшү. Ал кайталап кетейин: окулярдан, тубустан, револьвер, объективтер менен, предметтик стол, штатив, микровин жана макровин төйдөгө төмөнгө жылдырганы балдар жана негизден турат. Микроскоп менен өсүмдүк бардык органдарынын клеткаларын карап көргө болот. Ал үчүн препарат деген нерсе даярдалат. Препарат балдар бул латындын даярдоо деген сөздөн келип чыккан. Эгерде атайын боекторду колдонсо, анда карай турган бөлүктөр даана көрүнөт экен. Мисал алсак, балдар карап тургула слайдда көрүнүп турат. Эгерде биз пияздын чер кабыгын, помидордун, дарбыздын жумшак мөмөсүн, кесиндисин микроскоп аркылуу балдар